D vitamini. D vitamini qarılıqtın proseslerin jaylatışı mümkün. Жаңы изилдөөгө ылайык D vitamini хромосомаларды коргогон түзүлүштөр, теломерлерди сактоого жардам берет. Теломерлер жаш өткөн сайын кыскарып, ар кандай оорулар менен байланыштуу. Бул тууралуу АКШдагы алдыңкы биомедициналык изилдөө уюму жана Гарвард медициналык мектебинин негизги окуу базасы маалымдады. Изилдөөгө 50-55 жаштан жогору 1054 адам катышкан. Алар 5 жыл бою байкоодо болгон. Bir topqa gün sayın 2000 el aralık dozada D vitamini. İkinci topqa 1 gram omega 3, üçüncü topqa bolsa plasebo berilgen. Natijada D vitamini telomerlerden kıskarusun 4 yıl içinde kıyla jaylatkаны anıktaldı. Бұл процесстен 3 жылға чейин кармалуусуна барабар. Ал эми omega 3 мындай таасир бербеген. Бұл теломерлерге D витамининин коргоочу таасирин далилдеген биринчи ири жана узак мөөнөттүү изилдөө болгон. Окумуштуулар D витамининин биологиялык карлыктын алдын алуудагы келечектүү ыкма болушу мүмкүн деп эсептешет. Бирок муну толук түшүнүш үчүн кошумча изилдөөлөр талап кылынат.